Karşı benim inşallah. Kaçağa çıkart işlesene. Yaklaşıyor. Bir kişiler geç. Bizim buradaki işlerimizin adı Kırmızılar'da bir yol oldu. Anam bizde hazır çıkartan bir preparatlarımız, anam intimaflıklarımız bunlar. 90 yılında, Nisan 90 yılında hayatta çıkartan değil mi? Ona bir yerine gideyim değeriz başlık bizde diyesin diye takıtarım kodunda. Kırgızistan'da manisi bunun. Bizde hazırın bacına buğdaydın bileşim düğünü, kiley kayına da geldiğimen bol atmıyor. Şu kiley kayına mı? Jorlu. Jorlu. Demek ki bu bizdeki yana sapatsız öndürülüp atkan buğdaydın sapatını jorlu taktı. Uşul. Ona bizim ona Moskva rayonunda Krasny Oktyabr деген çarvamız var. Biz bir işlegenine gidelim 10 yıldan aşık oldu, 15 yıl oldu. Oşo'nun çarvalarında, çoğun çarvasında kleyik ayına 30% tümen oldu. Abukneyen kleyik ayına bizde Kırgızistan'da 18%. 18 buluttan 18% jarav aytmamegen. Kayra işletü, işkıllarında nan azıkların çıkarıp jarav aytılары. Oşo'dan bizden bir ayının en bir bayağı jakşı akırgı Kırgızistan'da bolup atkan problemanı çeçe turganı ушул жана клейка айнасы жок. Ошол Москва районунда Кызыл Октябрь совхозунда, чарбасында эч качан өзүнүн бугдайын реклама жасабайт. Аны билет бардыгы, кайра иштетүү ишканалары ошол жанагы кампасынан барып турат. Зарайда эч кандай кедергелер андан жок. Демек бул сапаттуу, керектүү, пайдалуу нан аркы buğdaydı öldürüyordu. Bundan çıkarı cenaz Almabak'ta Almabak'ta значит бұл біздің мауқатта жаңағы көжер бағанында қолданған birinci parça karşı trihaderminde bir edegen şimdi Cambak'ta olduğu vakta. Nurbek çok koygazadı mı? Anan oşul karşıya karşı bергenden keyin anan en akırında oşul janagı çoğoyup kalgan mezgilde biyaligini bергende bul karşıdan tasılap turup anan almanın şu tavardык көрүнүшүн мына биялигин абдан жакшы катырым. Ошондо туп-тунук жакшынакай экологиялык таза алмаларды алганга шарт. Ол эми материалдеринде айтып атса керек, бул бардык жерде бизде азыр эң номер биринчи препаратыбыз ушу трихедермин. Шуну көп сурап атат. Себеби бул тамыр чириктерге, кызылчанын чириги, сабиздин чириги, картошканын чириги, дагы башка чирик оорулардын бардыгына кетет. Пайдалуу эффективдиги өтө жогору. Эми биздин Кыргызстандын трихедермин менен чет мамлекеттен келип аткан трихедерминдин айырмасын айтып коеюн деп атам. Биздеги ушул трихедерминдин баасы 54 сом турат. Ал эми Россиядан келип аткан трихедерминдин баасы 1200 сомдон 1500 сомго жетет. Эмне үчүн биздин трихедермин сапатын салыштырып көрдүк. Сапасын салыштырганда анын сапаты титирмеген эсептейт. Анан ошо титирмеген эсептегенде сапат биздин трихедерминдин сапаты Россиядан келип аткан трихедерминдин сапатына караганда жогору. Себеби ал деген заводдон чыгарып, аны упаковать этип, анан беркелген чейин бир тубакта өтөт. А биз свежий чыгарып атабыз. Анан баасын да айрыман карап атабыз.
Emne sebepten bizi gelip 4 sondan, emne sebepten taraftan kağıtlar 1200'den 1500 songa geldi. Sebep degende bizdin ошол өкмөтүбүз, биздин ошо жанагы министрлик ушу 54 сом болгондо бизде кабыл алынып аткан мыйзамдардын негизинде биз ошол жанагы антимонополдук комитеттин чыгарып берген баасы 54 сомдон болуп атат дагы бул дыйгандарга колдоо болсун деп атат дагы ушуну 54 сомдон десе бизде кээ бир адамдар маалымат жеткирбесек анан жанагы арзанын аш татыбайт дегенде ойлойт экен дагы бир 54 сом алгилер Кытайдын товарды алчу эмеспи албай койчу деп койбойбу ошондой ойлоп туруп биздин товарларды албай ушу 1200 сомдукту алат экен ушу сапаттуу болсо керек себеби кымбат баалуу вот ошого азыр бизде значит быйылкы жылы биз мына Тилкадеримизде жылга өндүргөнүбүзгө караганда где-то бир 2 эсе 2,5 эсе жылга караганда көбөйтөлү деп атабыз. Мына азыркы күндө деле где-то 12 тоннага заказ бар ушу Чүй областында Печорада. Бар болгону биз ошол бүгүнкү өзүбүздүн мощность менен где-то бир 7 тонна 8 тоннага чейин чыгарып 9 тоннага чейин чыгарабыз. Быйылкы жылы уже 12 тоннага бирине чарымдан заказ түшүрдүк. Демек, значит, мунун баягы биз дагы жагыбызды тааныштырабыз, көргөзөбүз. Трихограмма жана отурган жерде айтпадык. Алманын плодожоркасы. Алманын плодожоркасы кандай болот? Алманын баягы зыяндуу көпөлөгү чыгат дагы. Алманын жалбырагын түбүнө мындай жумуртасын таштайт. Жумуртасын таштагандан кийин мындан курт чыгат, көсемиз. Курт чыгат дагы алманы жейт. Алманы жейт дагы кайра куурчак болуп туруп, кыштоого кирип кетет. Ошол цикл жылына айлана берет. Анан эми биз кандай болуп атат? Жана мен ушунчалык ынандым деп атпайсыңбы? Энтомологдор. Мына трихограмма биз. Мына жумуртка эми чоңойтуп эми көрсөткөн да мына. Тиги алма мөмө жегиштин жумурткасы. Ушул жумуртканын ичине мына биздин трихограмма өзүнүн жумурткасын таштап коет. Таштап койгондон кийин ушул жумуртка менен мунун ичиндеги жумуртка азыктанып, ал куртка айланат да. Ошону менен могу жумуртка өдөт да, жай-жайында катып калат. Раз катып калгандан кийин курт чыкпайт. Раз курт чыкпагандан кийин алманы курт жебейт. Мына ушундай эмелерди биз илгери сайыз мезгилинен бери бизге эме кылдык. Бул трихограмманын бир эле немесин айттык, жай дагы ордунда да айтабыз, көргөзгөн. Эми мына алтын көз деп коет. Мына орусча сызлатырлас. Айрыкча жаңалыкта болсо сөрдө кечки бейт отурганда өзү учуп келет бул. Светти сөрдө жандырып койсоң, өзү учуп келип, конуп, өзү өтө кооз ушундай көпүлөк. Бирок мунун немеси өзү жебейт мунун немесин. Анан бул мунун куртунан, жумурткасынан личинкасы чыгат, ошо личинка анда болуп туруп баягы немелерди бүт жумурткаларды, моундай жумурткаларды жеп таштайт. Мунун эң бир баалуу болгону алтын көз. Мына былтыркы жылы биз эксперимент өткөрдүк. Көп жылдан бери. Колорадский жук бизде азыр проблема болуп атат. Колорадский жук. Колорадский жуктун биринчи стадиясы, экинчи стадиясы деп коет баягы. Жумуртканы таштап чыгып аткан мезгил. Ошо мезгилде өз убагында мына алтын көздү койо турган болсо, колорадский жукту, значит, ошо жок кылат экен биринчи, экинчи стадияда. Чоңойгондон кийин ала албай калат. Муну Карпбек Асанов деген биздин илгери бир сайыс тарагандан кийин биринчи министрибиз бар. Айчылыбыз. Нарындан былтыры ушу картошка өстүрүү боюнча чарбада моуда уюштуруп чүйдүк. Ошо кишинин картошка талаасында койдук булар колорадский эффективдүү абдан жетиш. Муну билсе эште, бул эми бизде өзү негизи амбилсе жана бизге пиязда колдонуп жүргөн пияздын бир бити бар, трипс деп коет. Ошолорду курт немелерин, жумурткаларын азыр көрөсүңөр мындай. Мына өзү ушул жанагы амбилсейиз, мына ошол зыянкечтин жумурткасы. Ошол жумурткаларды жеп коет, ошол менен азыктанат. Зыянкечти бул жок кылат да. Анан акыркы мезгилдерде жана паутиникилеш деп коет орусча. Желе. Ошо желеге карышпай, желе болуп кетет.
пахталарды nima qilib o'tadi, baq-daraxtlarni jele bo'ladi. Onanday jörgömüşni jelesi o, jele jörgömüş. Jalbırak bunday tursa, jalbırakni iskeleti qiladigan. Üç jalbırakni yoqib qo'yadi da, jep qo'yadi. Anan iskelet jep bo'lgandan keyin azıq tamam yo'q bo'ladi. Şunmen daraxtlar ömürlüğünde уже o'ray başlaydı. Şuga qarşıda şunu paxtada bu pavotинкилеш деген paxtada ko'p bo'ladi. Şunu düştükte oşta jallatda biz burada қолданып жүргенбіз. Bunun екі түрі болады. Амбилсейс маккензи, амбилсейс сибирский. Амбилсейс маккензи деген плюс 28 градусқа келішті. Анан biz Taşkent'te bir Icardi деген еларат oyun var, oslarымен байланышып, Amerika'da бұл амбилсейстің плюс Атуы ташығыш. Қонақбек ташығыш. Amerika'da плюс 40 градусқа чейін істей тұрған зерттеушілер жоқ тұрған түрі бар. Осылармен алып келдік. Анан біздің биофабрикада 2004 жылы, алып келе 2005 жылы. Көденен биринчисинде Taşkent'te olduğuna кейін Taşkent'te өзүндөрүнүн зерттеуштерине каршы күрөшүүчү атайын элимизде институт бар Taşkent'te. Эң Өзбекстандан күчтүү бул багытта. Ошол элимизде институтуна берди, анан кийин бизге берди, биздин биофабрика. Элимизде институт өлтүрүп койду. Биз аны өстүрүп кеттик. Биздин адистерин тажрыйбасын негизинде. Алар келип бизден 2 жолу алып кетти. Сұрауына өстіре албай қойды. Жақында да байланыстар жоқ болбай қойды. Біздің адистерді сұрады, мен бербей қойдым. Ана ошонда азыр мұның 40 градусқа чейин иштей турган түрү бар. Муну эми баягы мына сен дават кылып, элге түшүндүрүп, элдин баягы жанагы аң сезимине жете турган сөздөр менен айтып, көрсөтүп атасыңар. Ошондо айтып кылса, биздин мына препараттарды колдонсо, энтомология өтө чоң пайда болот. Мына лапинен истеген эми. Кантала деп коет бунун эмесин зыянкечилик. Бир бактын арасында кетип барып, кокустан байкай туруп, шапты мындай кармап туруп, мындай карасаңыз колуңуз кып-кызыл кан болуп. Ошон үчүн кантала деп коет. Бул дагы бир тилянын бир түрү. Şu жерден ошо шакты кантала түштү, мындай жерде шакты. Ошо жерде куурататтан, бияка өсүп аткан şu жанагы шактар куурап калат. Мындай шак турат, куурап турат, калган жагы өсүп турат. Көргөзүңөр болот. Бул ошол каршы мына афининс деген тоже энтомофаг колдонулат бул жерде. Точнее, муну акарифак деп коет. Бул химикатты чачканда, мунун өзүнүн бир агыш мындай терisi болот да. Химикат чачкандардагы агыш териде мындай эме калып калат дагы химикаттар өтпөйт, бул өлбөйт. Анан бул, значит, биз мунаны кое бергенде бул чагат мындай. Чакканда мындан мындай өтөт дагы, чагып туруп ошону менен жок болот. Көрдүңүз, мунун бир өзгөчөлүгү. Анан ушундан жакшынакай ошо түшүм маалыматта мунун эң бир жакшы жагы бир бакка алып келип коюп койсоң, өзүнөн өзү жылга кайра чыга берет. Көбө берет дагы. Бул бизге бая тамашалап айтканда бизге пайдасыз да. Себеби биз көбүрөөк сатып, көбүрөөк акча алганга бизге жылына пайдалана турган энтомофагдар пайдалуу да. Муну барып бир коесун ошо жерде чөөлүк жашап калып калат. 2 жыл чыгат, кантала дегенде ошо жерде совсем жок болот. Өтө пайдалуу. Өтө пайдалуу да. Ошон үчүн муну биздин биринчи немеде өлүп кетти азыр. Жанагы Сколдогу аксагалыбыздын Ляхов деген өзү улуу еврей болчу. Наманганда дагы биз Өзбекстан Наманганда чоң биофабрика бар. Аерде бир еврей директор экен. Ошо мезгилде барып, ошондон алып келген көйткөн. Азыр биз барып көйтүп атабыз ошону. Габроброкон деген бул габроброкон менен трихограмманы көп байланышы бар. Трихограмма бул биринчи баягы пахтан хлопковый сопка деп коет. Пахтан тешип койгондон кийин күзекти.
Уже пахта çıkmaya kaldı da. Şu pahtanın zergeç nemesinde birinci trikogramma anın cumurtlarını jese, anca cumurtları bu jetpege жерде kalıp kalgandan keyin kurt bolup çıgat da bari. Kurt bolup çıkkanda gabra-brakondu koy berет, gabra-brakon barıp bir çağırıp, ошону менен окончательно жанагы зиянкечти жок. Бул да эми кукурузнун материалдык дагы башка жүгөрүдө башка культураларда мына жашылчаларда айрыкча колдонулат. Бизде габра-бракон биздин түштүктө эме абдан жакшы популярный. Бирок могул чүйдө эч качан колдонулган эмес. Анан мурдагы жылдан бери биринчи жылы вообще бул болбогон бул мекендешип отказ кылып уже быйыл заказ алган. Былтыркы жанагы томат кейджи деген бар. Помидор өсүрүп турган чоң компания. Уже заказдар көп. Быйыл дагы уже Кудай буйрса габра-браконду өзүбүздө да өндүрүп атабыз бе. Түштүктөн алып келип мына чүйгө коюп атабыз. Түштүктө жанагы бек. Бул негизги өндүргөн нерселерибиз. Анан саясат коюп. Orada bizde kırmızı gelgen borborda öyle. Anam kan biz organik yapmaya çıkmadık arkadaşlar kaldı. Kırmızı gelgen borborda bir preparatlarına çıkarıcı organ var. Anam ösümlüklerin ziyankeşlerine karşı biyologiyalıq tutmamaya kuruşucu işten alındı. Anam biz oylanıp kantıp biz organik albayı çarpasındaları önüktürüyoruz. Bu boyunca memleketi siyasatta alып barışımız gerekti. Murdağı жылы Batkent'de жаңыдан биофабрика açtık barıp көрüpsün. Анан анын открытиясында президент тұрып қатышты. Президентке şu плакатты презентовать еттік. Şu organik albayı çarpa департамент жасасақ, дағы бізде işimiz aldığa getirdik. Organik albayı көрбөйсүз логистикалык борборлорду уюштурабыз, окутуп үйрөтүп борборлорду уюштурабыз, сертификациялоо бөлүмү болот, инновациялык технология бөлүмү болот деп туруп ошолордун баардыгын мына болсо ар бир областта ушундай борборлор уюштурулат деп туруп эме кылса президент жактырды. Ал киши өзү ушу органикага абдан кызыгат, министр болгон убакта кызыкчу да. Дагы бир кызыктуу окуя бар да, мына бул эмеде Шамалсайда жылына саранчага каршы, зыяндуу сүйөктөргө каршы ядохимикаттарды чачат. Анан Каирден бир окумуштуулар келип калганда барып көргүзсөк, Кыргызстан дейт бул бай мамлекет окшойт дейт. Жана окумуштуу. Бул химикаттарды чачып атат да тракторлор менен эме чегирткелер ушул жүрөт деп айтат. Кыргызстан аябай бай мамлекет экен. Эмнеге десем, вы денег на ветер бросаете. Саранчага каршы. Саранчага каршы. А эмнеге на ветер? Мы же уничтожаем саранчаны сегодня. Бул саранча азыр ударып чачпасаң да 15 күннөн кийин өзү өтүп кирип кетет жерге. А силер бекерде чачып атасыңар мага дарын. Муну чачканда саранчанын теги жумуртасын таштагандан кийин ал жерге флажокторду коюп белгилеп, андан кийин ошол жерден биринчи кыймылдаган убакта жок болуш керек. Это ваши дела, все это показывают деген. Анан биз ошолор кантип жооп турар десек, биологиялык препараттар менен биз жок кылганбыз. Бул кара булутта үчкөнчүлейт айтат. Ошол Каир университет профессор. Şunu biz biyologiyalыk preparat menен жок, медаризм деген препарат менен жок кылганбыз. Анан келип министрге келип, Жээнбек министр болчу да. Сормошев. Анан кызыгып мени жиберди мындан кийин. Барып көрүп келди. Барып ана совместный предприятие уюштуруп атканда şu кыргызчылык болуп туруп бир маселесин алар чечпей койду дейт. Анан алар кетип калды. Ошто биофабрикада завод уюштуруп атырылып калды. Шол жердеги токсикология лабораторияны берди чыгаргыла. Бул жерде ят деген болуш керек эмес, мында өндүрөбүз деп калды. Бошко кызыкканы темир жол барат экен биздин эмегечи. Темир жол менен биз бир гана Кыргызстан эмес, ушу борбордук Азиянын бардыгын камсыз кылабыз ушулар менен. Ошол менен калып калды. Карап. Эми багы любой эле немеге ушундай сизге окшоп мындай аяр мамиле подходду кылышты жаратылышка зыян бербей турган жолдорун издеш керек да.
Мына Кавказда ошол саранча менен мындай кылып күрүшөт экен. Бир фермонду немеге баягы насостун оозуна коет экен, анан воронка кылат экен. Баягы эркек жака ургас жака учуп келгенде баягы шорот экен, бияка топтойт экен, ону чыгарып алып туруп балыкка берип таштайт экен, тоокко берип таштайт экен. Ошондой жолдо жүрүшүбүз керек да. Кытайлар жеп атпайчы? Энеме Кытайга эле семинарга барып катыштым да. Табактын үстүгө кадимге кууруп мына үйүп коюп койдум. Анан алып туруп ише берди. Мен жей койбойдум я аны жегенде. Аябай жакшы тамак катары. Жанагылардан укмуш чоңоюп калганда жоготуштун ыкмасын таап тур да. Бул окумуштуулардын айтуусу боюнча жана эң туурада бул биринчи жана кыймылдап жумурткадан чыга баштаган мезгилде жок болуш керек дейт да. Кийинги учуп калган жок болуп кетет өзүнөн өзү. Мен ошондо ойлонотом да. Мына небеден Баткенден мындай талалары ылдый жакта, анан кийин көгүнчөлөр мына тоодон ылдый карап түшөт да. Ошого бир баягындай буферный зона кылып туруп, баягы жерге узун кылып эмени салып баягы жерге тооканалар. Тоокана 1 километр жерде өздөрү секирип түшөрүп тоок жей берет. Секирип түшөрүп. Вообще сонун болот да ушуну. Эме кыла турган болсо. Анан сиз айткандай баягы дарыларды сепкенде булар дагы сесет, ошондо постоянно дары распылять этип турса, булар одон качаттагандан кийин койго окшоп туруп короонун бир жеринен кире турган кылып койсо, бул деген бул органикалык баягы азык болот эле да. Биздин койлорго да берсе болот, жылкыга да берсе да много миллиардный тонна чыгат эле да бир жылда. Эми бул жөнүндө кийинчерибиз. Алар ал деңгээлге жеткенге чейин биз өстүргөн өсүмдүктүн баарын талкалап койдук. Ошого чейин алардан эрте кутулуш үчүн баягы ичинге мезгилинде жок болуш керек да. Мынау Трихадермин деген, ал жерде көргөзбөйт. Трихадермин деген лаборатория. Трихадермин деген аякта, ой кыздар. Трихадермин деген бизде чыккан продукциябыз. Бул азыр кандай чыгып атканын көргөзөбүз. Значит, мына кургак түрүндө моолар чыгат. Бул эми зернотхотто азыр көрөсүз, ана жактан бир жумуртка, көпөлөктүн жумурткасын өстүрөбүз да. Бул мына арпанын данынын ичине жеп коет да. Тышкы кабыкка да, ошо тышкы кабыкта трихадерминди өстүрөбүз. Бул мына болсо кадимки эле биздин кебек. Отурби деп коет. Отурбиде өсөт. Анан саткан биздин баягы эмелерибиз, идиштерибиз, мындай идиштерди сатабыз. Быйыл Кудай буйрса өзгөртөбүз, бир жакшылыкка кылып сатканга неме кылып туруп. Анан бу жерде бул кызыбыз иштейт. Таанысыңбы? Неме көрөсүңбү? Жанагы WhatsApp'тан, YouTube'тан. Мынау идиштериңер, идиштерди дагы баягындай фирменный жакшына идиштерге куюш керек экен. Оштогуда баклажкада отурат да, оштогулар. Анан ошону идиш алып бериш керек экен. Бул специальный заказ берсе болот. Бардыгы эле келип туруп акчага такалат. Финансыга такалат, тең. Акчага такалат. Акча жок. Азыр эптеп жасап атканыбыз ушул да. Эгер акча Мыналар тынбай сатылып турса, силерде уже модернизация жүрөт эле да. Biz alıyıcıların öz-özün sunuşları dairde atarız. Eğer koldosa ministrlikten. Bu yer bayağı önü gösteriyor çıkamağa aylanatır. Jana 54 somdan 1,5 ming somdan oruslar satып atsa biz 54 somdan satып atsa kaçılman болады дейт. Оңолбойбуз да биз. Хотя бы доход болбойт керек да, жок дегенбиз. Bu жок, 200 сомго чыгарса деле болот. 300 сомго чыгарса деле болот. Мына 1,5 миң сом менен салыштырганда. Ну зато значит биздин ошондо өндүрүү көлөмүбүз көбөйөт. Анан кийин камсыздоо биздин баягы пайызыбыз абдан жогорулайт. Көп камсыздайбыз да мына азыр заказ берип атат, биз толугу менен аткарылбай атабыз. Эми иштеп аткан оборудованияларыбыз. İşte gene bunun
böyle insanlar yakışın ama muzun paketleri yok. Bunlar eski оборудованиялармен işlep atarız. Eğer жаңа оборудованиялар oturan olsa şu bir Geçen ben şu ministerge girgenleri ayttım, bu жерге bir çoğunrak bir zavod çalış керек eкен. Ama samogон kaynatkan babuşkada ile oturat mı narında? Kişiге ile bizlemende. onu eplep Olmayan kötörüşetken bak filaka salıp kayrak kötörüşetken. al жерде екі лаборатория бар. Hazır buna bizde hiç kanda koşmuşça zdanyanın gereği yok. Şu zdanyanın içindeki оборудованияны жаңалап қоя тұрған бұл. Жаңыласа, ya. Вообще пушку. Ана мынау примитивный путем дегенде мынау küvetті қойып, шunun içinde кебектерді салып, мынандай тұрады. Ана шуны заражать етіп, азыр тияқтан да көргізеді. Çünkü шулармен іштеп отырмыз да. Күнай сен қайерден бұларда дейді? Üzgün. Ана Абдулла. Жаңарық мен Özgün қошына да. Baba, koştunuz. Мына Құлқынай Özgünнің бұл. Жақсы. Өзің айтып бересің бе? Мына қыз айтып береді, жақсы айтып береді. Bizim ең ақылды баштанған ешті жабайды. Мақтандан оборудование үшін. Әйтеу. Микробиологиялық Серпия қатыру. ламинар бокс деп аталады бұл. Қанат, бияқы, неден тап? Микробиологиялық ламинарный бокс деп аталады бұл. Башқаша айтқанда ақыл үлгідегі заманбап қаражаттар. Бұл болса мұрда, мысалы бокста мұрда комнатаны стерилдеш үшін көп қаражаттар талап қылынса, бұл да ошол эле условияны түзүп берген да. Мисалы биз комнатаны таза микроорганизмди өстүрүш үчүн абада да микроорганизмдер бар да, ошол абада таза болуп туруш керек да. Ошол абаны нейрофильтр менен тазалап, микроклиматты ичине түзүп берет да. Мурда бокс дегенибиз ушундай эле помещениеде бар. Анан бул жерде жанагы зыяндуу микроорганизмдерди тазалаш үчүн формалин, дагы башка бир улуу заттарды коюп туруп аны тазалайт да. Анан мурда иштегенде ошол улуу заттар менен дем алып туруп, анан бул кыздарыбыз иштечү да. Азыр эми могул бокс чыккандан кийин мына Қолды эле салып. кол деле салат, өзү таза менен дем алып турат. А буягында бүт жанагы айткандай таптаза и мунун өндүрүмдүүлүгү да мурда караганда көп даярдалат да. Ба инвитро лабораториялар бар ма? Немеде? Инвитро. Ошол жерде да ушундай иштетишет экен. Ушундай эмен иштетишет экен. Сол Микробиология каерде болсо, бул бокстар ушул жерде барлык жерде иштелет да. Бирок эң жакшы ыңгайлуу биз бул российский бокстарды. Канча миң шу? 500 миңден ашып турат. 500 миң сомдон ашып турат да. 550 миң же 560 миң ушундай турат. Точно. Эртеге биз да ошол инвитро лаборатория коюп көчөт чыгарабыз, бизге да ушундайдан бир 20 да керек да. Ошондой алып келебиз. Вообще отлично болот. Куда калат? Мына ушул жерден эмелерин көргөзөм мен аны. Атышны келтирем. Трикодермалин деген штамм. Козгарында бул өтө күчтүү антагонист, башкача айтканда өсүмдүктөрдүн антибиотиктары колдонулат. Башка Шудан триходермин чыгат да? Шунан трикодермин. Маточный культура деген. Бул маточный, бул деген уюткус экен да. Уюткус деген ушул эле микроорганизмди башка Азыр- заражениялык учуралар. Азыр эме кылабыз, көрсөтөбүз. Жана кебекти көрдүң да. Ооба. Ошол жерде Кебекке буну саласыздар да? мунун эритиндиси дейбизби? Суюктугу. Суюктугу дейбизби? Ошону анан тийген чачкандан кийин ал заражение болуп туруп ошол жерден үзө баштайт. Азыр аны көргүзөбүз да. Ошол дагы грибок. Тоже грипп. Бул өзү препарат грибного происхождения. Полезный гриб.
Biyaktı görüyorlar. Kırgızistan'da köçek çağırırız. Muna жерде. Gel. Hazır kılamos. Muna жерде ben koyup koyalım. Atacakta üstten çaktar. Yok, hazır belli. Buna eski zaman. Burada bir eski böyle. Bu canlı zaman. Canlıdan yasadık değil mi? Anam bunu biz koşunca canağı yekese koyduğuz, yek jarmese koyduğuz degenimizin sebebi bulacak jele basılı işteye jatçılıdır. Bu yıl uşuljaktı işteye turgan bulduk. Demek bizim biyopreparatlar birkaderminin ömürlüşü köyüt değil mi? Tabii olacak. Ay bir ömür. Tak. Kardeşim. Mına olayın canlı aftaklıklar. Canlı aftaklıklar gördüm de yeşilce bunların burak açıp demek açılıktı. Bunu alacakta bir kompüterin upravlение. Şu yerden salasın, zadanyanı öğrensin özü eşiğince içinde büt vergen zadanyanı atkarıp temperaturanı kötörüp, buğulandırıp, kuruk atıp büt de eşiğince özü açıp koyup aldırdı. Onun alasını alganından keyin kaysı vakta kanday işler atkarıldı dep ona yazıp çıkardı. Bunda dokument. Kol. Telefona verip çağırıp verir. Ondan da tutup çıkarttı. Azıcık en savremeni, Batkende şundaylar koyduğunda. Biz birinci Batken'e koyduk. Anam, şu Batken'e algandan anan bir avaş kalgan bölge. Babamızda canım. Kalganları var. Bol kança so'm ekan aka? 3 milyon 300 bin. 3 milyon 300 bin. 50 ming dollar ekan da. Bunu janara toqonuna, bağlarına yaxshi biletse, men doğru basar olup жүргөндө тендерный комиссияны төрайымы болуп, бүт сатып алганда, өзү катышканда. Жанагылардын бокс канча турат эле? 520 bin. 520. 520 ming. Так, дальше кайрып көрөбүз Хасан. Plus 28 plus 30 ekan da. 26 30. Başka substratta oturduğunu sorgulanan Ең жакшы өсүп атат. Булар бардык отуруп бер. А берги зернат катын барып бер. Жанагы боксунду көрсөк болобу болбойбу? Жанагы айткан бокстун ийеги бокс. Мурун. Baktardıç. Alın boşa uçurdu. Сыйлаган суудан өтөбүз бу жерде. Башка эч нерсе Mana. Men bunu nerede de gördüm? Agrarniyde var. Mana бул жерде жана фармандер жыттан турат да. Анан берде отуруп алып иштешет. А жанагында болсо совсем башка. Boşkaça cid çok da. Bayramалардын ичинде бардык нерсени өзү автоматически создавать этип койду. А сыртта туруп өмөрдө отур. Бул биздин адистер үчүн жакшы. Мең жақсы да. Салыштырып көрсүн деп мына шуну алып келип көргөздүк. Мына eski boks ekan da. Eski. Gelin görüyoruz ben bunu. Powerbank sordu. Robot. Mına жерler ben bu neme departamentin direktörlüğünde janara toplamağa kör bергenden keyin ben bu vaktin kendine öteki direktör oldum. Bu kızların ikisi onanda o köçüp bulan ne oldu ekenini be. Kızların özü de şu barcığın kraslatmışlar. Jarkan.
Göğün onday tendirektör olursan, akçatalatsan, azeden 100 bin diye son akçara. Bunlar kırk olsa 5 yıl sonra benim kırk. Malları buna ayırdım bunlar. Ha. Sırdanlar bütün kızlar oldu. Cesaret geldi. Ayakta gideriz. Kim vardı? Hurmat. Canım geliyor. Hurmatlar. Boksta Kana. Bak kendini gördünüz mü şimdi? Ben bir şey gördüm. O, bundan ne var? Size de hoşundaydı. Bisigiye karandalar olacaksın. Canım. Kappak var. Allah kappak ve cevabı buna kurbanayımda çıkmadı. Ben kendime hoş tutmuşum. Boşuna barılek, ne bara barsam. Оштук аябай көп эмес мощность жакшы да. Ошон үчүн коркпой заказдарды таптырып. Bir zanzana bunlar Boşta da kayseri tamam fakti afilinus apar beş kere gidin. Afilinus'tu göğüç керек. Afilinus hemen жеткенде кантала. А bizde kantala деген Көпкө ошто. аябай көп. Ошто дагы, Жайлауда Аксуда да бар дагы дейді. көп тұр екен. Азыр мына немені жеп қойды ғой. Бар. Қайда ол? Неме деген. Жаңғырағы түспей қалды ғой. Ошол неменің канталаның кылган иши болду да. Ошондо эгер апар афилинус кое турган болсо кара өрүк аябай жакшы болмок да бизде. Мөмө канталасы, мөмө канталасы. кровяная пляжа бывает. Кровяная пляжа. Биялигин 20-23 градуста бышак экен да. Бул башталганда ошондой температура болот. Şu жерде сондай температура туруш керек да. Балдар азыр матчтык болот мындайда. Угутундай атап атышат. Мамыр Анан жаз келери менен башташат. Нурбек уже жана кыздарым менен сүйлөшүп, красный болуп турган кайда уже красноттар үчүн керек. Мында жок кырып туруп. Кратарам кырып кырбай турган жөн телефондон тынчсыздык өзү. Өзү мынандайда державеге чоң иштер болуш керек да. Мен айттым го силерге бир чоң эле арак заводду бошотуп бериш керек да. Мына алдыга сен өсүргөнүңөр мына бир эле районго да жетпейт да. Вообще аз. Заводко барганда эсесин билбейм го аябай көп эсе пайда келтиребиз. Конечно, бул аябай чоң пайда келтирип берет да. Так, bu жердегилер эме жанара. Айтпадык кечтики. Сен өзүң айтып бересиңби? Не деп айттың? Жок, сиз айттың дейт. Же сен айтып бер. Биялигин де. Себеби жанара биринчи şu биялигинен баштаганда өзүнүн эмгек жолун. Эмгек жолу. На счастье, Я деген дрожжевой препарат характеризуется свойствами как регулятор и роста развития растений. Биостимулятор, да? Мынау микроб да. Триходермитин көрдүңүзбү? Ал жашыл болуп турат. Жашыл Бул кара, ушул дрожж. Буну биринчи этапы ушул маточный культура деп ушуну чоңойтабыз. Баягы бүт 520 миң деп өтпөбү бокс. Азыр ошондо оңой болот да өстүрүш. Ошонун ичине эле стерилизация кылып, анан мисалы 1 тоннага ушул чачкадан 500 маточный керек да. 1 тонна биялигин даярдаш үчүнчү. Бул биринчи этабы азыркы учурда кыш жайында бүт ушундай маточниктер даярдаш берет дагы жаз келип баштаганда обработка химия баштаганда өсүмдүктөр эгип баштагандан биялигинде массовый суспензиясы деген бул готовый продукциясы да. Анан суспензияга мына ферментерлор керек. Анан атайын өзүнүн азыктары бар. Анан ошо азыктарды стерилизация кылып, бул ферментерге салабыз дагы. Анан маточникти бергенде маточник булардын спорасы аяка түшүп, тамактарды жеп, анан бөлүнүп баштайт да. Спорлар бөлүнүп, анан белгилүү бир титрге жеткенде анан биз буларды кайра идиштерге коюп туруп, анан дыйкандарга беребиз да. А биялигин эмнеге пайдаланат? Биринчи ыкмасы бул үрөндү чылайт. Сүйөр астында. Мисалы 1 тоннага 4 литрге чейин. Андан кийин кошумча азыктандыруу бул вегетациялык мезгилинде жалбырактары 1-2 жалбырак алгандан баштап 10-15 литр биялигинди 1 гектарга кетирет да. Листовой подкорм dedi. Анан буну азыр баардык айыл чарбасынын баардыгында, анан токой чарбасында дагы аябай кеңири пайдаланат. Биринчи бул иммунитетин жакшыртат. Анан түшүндүрүктү 30%ге чейин жогорулатат. Анан буну болсо эмеси мисалы
түндүктө 250